Урматтуу Айда Камчыбековна, мен дагы Борбордук шайлоо комиссиясыны чакырып маалымат угушту сунуштайм күн тартибине. Мына көрдүңүздөр, шайлоодо кандай саясий оюндар болду. Айрыкча биздин мына Ош Төлөйкөн номер 8 округда сатып алуулар эбегейсиз зор болду, чоң болду. Админресурстар болуп көрбөгөндөй болду. Пакет менен, сумка менен акча таратуулар болду. Бүгүнкү күндө ошол таратылган акчаларды подкупту кармап, ГОУДуга тапшырып, мен Нурбек Алимбековдун агитаторумун алдым деп турса дагы бүгүн кечиктирип атат. Токтомдорду кечиктирип атат. Айыл өкмөттөр кандай иштеди? Айыл өкмөт ошол кичинекей зданияларга коюп алып карап турушту. Бир эл айылдан 40 аялды мыйзамсыз агитатор кылып алышты. Биз президенттин таза шайлоо болот дегенине таянып бир мандаттуу округдан чыктык. Ошол жерде элим мени акча албай туруп 17 миңден ашык ел колдоп берди. Бизге мандат керек эмес. Бизге элдин таза берген үмүтүнү сындырбашыбыз керек. Эгер мунуга дагы биз мыйзамдуу баа бербесек, анда эл такыр ишенбей калат. Мына Папан айыл өкмөтүндө Кожекелен, Каракур деген жерде 10 жылдан бери депутат болгондорду көргүсү келбей жиркенип калышыптыр элдер. Жиркенип калыптыр, 10 жылдан бери келбедиң го депчи. Мына ушундай байлар менен, олигархтар менен күрөштүк. Акча менен күрөштүк биз. Бай менен кедейдин ортосунда күрөш болду. Мыналардын бардыгын биз карматып, Оштогу укук органдары СМБ карма берет, МВД чыгарып атат. Мына менин коңушу 8 округумда бир кандидатты эсептеп аткан жерден алып кирип туруп кайра чыгарып койду. Булар боюнча ким жооп берет? Биз президенттерди жаман көрүп жүрө бериппиз. Көрсө президенттердин тегерегинде 10-15 жолу шайланган. 10 секунд. Көрсө президенттерди эмес, алардын тегерегиндеги кошаматчыларды жазалаш керек экен. Мына Ошто прокурор мени колдойт деп сулук таратышты. Эгер мени колдобосоңор, анда ар бир айыл өкмөткө иш козгойбуз деп. Бешинчи микрофон. Алтынчы микрофондагы 20 секунд. Урматтуу депутаттар, биз буну мурун эле айтып жүргөнбүз. Адаманатныйдан чыккандар бүт элди сатып алат деп. Биз колунан кармап келип берип бүгүн ГОУДуда турат дело. Ошого токтом чыгарбай атат. Урматтуу президент, көзөмөлгө алып бериңиз. Министр МВД ошол жерде тергөөчүлөрүңөрдү бардыгын сатып алып атат. Качанга чейин биз ыплас шайлоо менен мамлекетти курабыз? Отвратительных манипуляций, системой информационных технологий, абсолютно разных версий со стороны руководств ведомств, Центральной избирательной комиссии, Кабинета министров по поводу того, что на самом деле произошло с системой, почему настолько сильно были искажены данные. Более того, на сегодняшний момент до сих пор не подведены итоги ручного подсчета. И приходят видео со всех уголков нашей страны, со всех регионов о манипуляциях, о фальсификациях. Как проходит ручной подсчет? После таких манипуляций доверие к прошедшим выборам, в том числе к информационной системе и к итогам ручного подсчета, оно вызывает большое сомнение, оно подорвано. Я считаю, что это вопросы национальной безопасности. И мы должны, как Джогор Кукинеш, пригласить руководство, соответственно, Кабинета министров, руководителя Центральной избирательной комиссии Шелдобекову и заслушать информацию абсолютно точную, не за закрытыми дверями, как это сейчас происходит, а что на самом деле происходит. Я думаю, что у коллег тоже очень много жалоб и нареканий, которые приходят с мест по поводу того, как идет подсчет. Сейчас уже ручной подсчет по итогам голосования. Такие манипуляции общественным мнением недопустимы. Я предлагаю включить в повестку дня, заслушать вопрос от Центральной избирательной комиссии, информацию по выборам. Алтынчы микрофон, процедуралык маселе. Рахмат. Рахмат. Айда Камчыбековна, урматтуу депутаттар, мен дагы төмөндөгү биздин коллегалардын сунуштарына кошулат элем. Борбордук шайлоо комиссиясынын
төрагасын жана башкаларын чакырып бир сыйра отчет алалык. Ошол эле подсчетто добуштарды саноодо менин да күмөнүм бар. Себеп дегенде бизде Жети-Өгүзкөй округда добуштарды санап аткан маалда наблюдательдер жок эле санап коюшкан да. Борбордук ошо жергиликтүү циктин мүчөлөрү. Ал жактан бир чоң күмөнүбүз бар. Жана ошондой эле буга чейин да каршы болгон элем, азыр да айтат элем. Депутаттык мандаттын баасы өстү деп ошондой эле айткам. Бүгүнкү күндө да өскөнү айдан ачык көрүнүп турат. Парламентке кайра эле элди талаптоногон, мамлекетти талаптоногон олигархтар келери бүгүнкү күндө маалым болду, белгилүү болуп калды. Себеп дегенде бул мыйзам менен мандаттын баасы өстү деп буга чейин да айткам, азыр да айтам. Мандаттын баасын өстүрүп коюп, БШКнын мүчөлөрү тымызын иш кылып коюп отурушат. Ошол себептен мен буга чейинки коллегалардын айтканына кошулат элем. Аларды чакырып, маалымат алып, суроо жооп кылалык. Рахмат. 6 микрофон процедуралык маселе. Рахмат Аида Камчыбековна, урматтуу депутаттар. Мен да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы шайлоочуларыма ыраазычылык рахматымды айтып кетет элем. Ошондой эле бул жерде биздин кесиптештерибиз айтып аткандай, негизинен бүгүнкү күнү таза шайлоо болду, бирок ошонун ичинде акча менен сатып алуулар дагы болду. Андан сырткары көптөгөн бир мыйзам бузуулар болду. Сөзсүз түрдө буну карап, буга баа бериш керек. Жалпысынан негизгиси, мен жалпы өзүм шайлоочуларыма ыраазычылык билдирип кетет элем. Таза шайлоо болду. Кандай гана акча таркаткан болбосун, кандай гана басым болбосун, бирок эл өзүнүн баасын берип, өзүнүн шайлоочуларын шайлап берди. Чоң рахмат. 5 микрофон процедуралык маселе. Рахмат, Айда Камчыбековна. Азыр жогоруда айтылгандардын баарына биз кошулабыз. Коллегаларыбыз айтып кетти, биз бул жерге БШКны баарын чакырышыбыз керек, бардык мүчөлөр мененчи. Азыркы күндө кыргыз эли көрүп жатасыздар, шайлоо менен соц сеттерде кандай гана талкуулар болуп жатат. Мен бир чындыкты айтып кетейин. Ушул күнгө чейин бүгүнкүдөй, кечегидей таза шайлоо болгон жок. Таза шайлоо өттү. Буну таанышыбыз керек. Бирок кемчиликтери да болду. Ошону менен бирге жогоруда мен коллегам айтып кетти. Бир мандаттуу округдан кээ бир жерлерде подкуп болду деп. Ошол далилдер болсо, албетте ошону караш керек. Жана ошондой эле партиянын арасында да ошондойлор болду дейт. Ким кылса, бул таза шайлоо болот деп президентибиз айткан. Ошондуктан кайсыл округда болбосун, партиядан койгондор болбосун, сөзсүз түрдө бул жазасын алыш керек. Подкупту кылып туруунан калып кеткен болбойт бул. Адилеттүүлүк болуш керек. Чындыгында бул шайлоо таза өттү деп негизинен биз таанышыбыз керек. Бирок арасында ошондой эле сөз укпаган кандидаттардын бардыгын мыйзам чегинде карашыбыз керек. Мындай кылбасак болбойт. Бүгүн чакырайлы БШКнын баарын мүчөсү менен кошуп чакырып, ушул жерден суроо жооп кылып, элге айтайлы биз дагы. Өзүңөр билесиңер, азыркы күндө кандай болуп жатат соц сеттердин баары. Шайлоо боюнча нааразычылыктар болот кээ бир жерде. Туура түшүндүрмө берели. Жогорку кеңешке ушул күнгө чейин койгон кандидаттар, мисалы биз эле коюп келгенбиз, мындай таза болгонун көргөн эмеспиз. Чындыгында таза болду. Бирок кээ бир жерлерде чындыгында чоң кемчиликтер болду. Ага көз жумуп коюштун кереги жок. Кимдин күнөөсү болсо мыйзамдын алдында жооп берсин. Рахмат.